Салам достор, биз менен англис тилин үйрөнүп жатканыңыздарга абдан кубанычтабыз. Жана сиздерге албан ийгиликтерди каалоо менен бүгүнкү сабагыбызды баштасак. Мурунку сабагыбызда модалдык этиш болгон масттын жөнөкөй сүйлөмдө колдонулушу жөнүндө сөз кылганбыз. Бүгүнкү сабагыбызда масттын суроолуу сүйлөмдө колдонулушу жөнүндө сөз кылалы. Мурунку сабактарыбызда дагы айтып өткөнбүз, эгерде сүйлөмдө модалдык этиш катышкан болсо, анда суроолуу сүйлөмдө модалдык этиш менен сүйлөмдөгү ээнин орду алмашат. Мисалы, we must start the meeting. We must start the meeting. Биз жолугушууну башташыбыз керек. Бул жөнөкөй сүйлөм. We сүйлөмдүн ээси, must модалдык этиш, start негизги этиш. We must start the meeting. Эми модалдык этиш менен ээнин ордун алмаштырсак, сүйлөм суроолуу сүйлөмгө айланат. Жана албетте сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлат. Мисалы, must we start the meeting? Must we start the meeting? Биз жолугушууну башташыбыз керекпи? Сүйлөмдөгү ээнин жана must'тын ордун алмаштыруу менен биз суроолуу сүйлөм түзүп жатабыз. Келиңиздер бул таблицага көңүл буралы. Таблицада модалдык этиш болгон must'тын жөнөкөй сүйлөмдө жана суроолуу сүйлөмдө колдонуу эрежесин көрүп турасыздар. I must work hard. I must work hard. Мен талыкпай иштешим керек. Бул жөнөкөй сүйлөм. I сүйлөмдүн ээси, must модалдык этиш, work негизги этиш. I must work hard. Суроолуу сүйлөмдө must I work hard? Must I work hard? Мен талыкпай иштешим керекпи? Суроолуу сүйлөмдө сүйлөмдөгү ээ менен модалдык этиш болгон must'тын ордун алмаштырып, биз суроолуу сүйлөм түзүп жатабыз. You must learn English. You must learn English. Сиз англис тилин үйрөнүшүңүз керек. Суроолуу сүйлөмдө must you learn English? Must you learn English? Сиз англис тилин үйрөнүшүңүз керекпи? He must be patient. He must be patient. Ал сабырдуу болушу керек. Суроолуу сүйлөмдө must he be patient? Must he be patient? Ал сабырдуу болуш керекпи? We must meet today. We must meet today. Биз бүгүн жолугушубуз керек. Суроолуу сүйлөмдө must we meet today? Must we meet today? Биз бүгүн жолугушубуз керекпи? You must be kind. You must be kind. Сиздер боорукер болушуңуздар керек. Суроолуу сүйлөмдө must you be kind? Must you be kind? Сиздер боорукер болушуңуздар керекпи? They must be in the fridge. They must be in the fridge. Алар муздаткычта болушу керек. Суроолуу сүйлөмдө must they be in the fridge? Must they be in the fridge? Алар муздаткычта болуш керекпи? Келиңиздер сүйлөмдөрдү суроолуу сүйлөмдөргө айландыралы. You must study well. You must study well. Сиз жакшы окушуңуз керек. Бул сүйлөмдү кантип суроолуу сүйлөмгө айландырабыз? Эгер сүйлөмдө модалдык этиш катышкан болсо, анда сүйлөмдөгү ээ менен модалдык этиштин ордун алмаштырсак, сүйлөм суроолуу сүйлөмгө айланган болот. Демек, must you study well? Must you study well? Сиз жакшы окушуңуз керекпи? He must go to school. He must go to school. Ал мектепке барышы керек. Суроолуу сүйлөмдө кандай болот? Азаматсыздар.
Must he go to school? Must he go to school? Al mektepke barışı gerekpi? We must be here tomorrow. We must be here tomorrow. Biz erteң ушул жерде болушубуз керек. Суроолуу сүйлөмдө must we be here tomorrow? Must we be here tomorrow? Biz erteң ушул жерде болушубуз керекпи? They must come today. They must come today. Алар бүгүн келиши керек. Суроолуу сүйлөмдө must they come today? Must they come today? Алар бүгүн келиши керекпи? Достор, бул биздин экинчи тапшырмабыз болсун. Сүрөттөргө must'ты колдонуп суроо бериңиздер. Бул сүрөткө көңүл бурабыз. Алар кызыл жанганда токтошу керек. They must stop when it is red. Суроолуу сүйлөмдө кандай болот? Суроолуу сүйлөмдө модалдык этиш менен сүйлөмдөгү энин орду алмашат. Демек, must they stop when it is red? Must they stop when it is red? Кийинки сүрөткө көңүл бурабыз. Бул сүрөткө кандай суроо берет элеңиз? Ал этият болушу керекпи? Англис тилинде кандай болот? Англис тилинде эгер сүйлөмдө модалдык этиш катышса, суроолуу сүйлөмдө модалдык этиш сүйлөмдүн башында колдонулат. Модалдык этиштен кийин сүйлөмдүн ээси, андан кийин негизги этиш колдонулат. Эгерде сүйлөмдө кыймыл аракет болбосо, анда be колдонулат. Be бул болуу деген маанини берет. Must she be careful? Must she be careful? Ал этият болушу керекпи? Алар күн сайын сейилдеши керек. They must walk every day. Суроолуу сүйлөмдө кандай болот? Азаматсыздар. Must they walk every day? Must they walk every day? Алар күн сайын сейилдеши керекпи? Достор, бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Адаттагыдай эле бүгүнкү сабактын үстүнөн тапшырма даярдап койгонбуз. Төмөндөгү шилтеме аркылуу кирип, тапшырманы онлайн аткарып жөнөтүңүз. Сунуш пикирлериңиздер болсо, пикир калтыруу бөлүмүнө калтырып кетиңиздер. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.